Sen elimiz. Buna ben geçkanın düğünde oturgan yok. Ben atayın geldim içeriye. Sizden sistem takmayınca. Doğru seniz. Bir de Armiyan'ın prezidenti. Dedi ki Tacikistan'da ne olmadı? O sorun geçiyor bizim problemanı. Tuğgan elminin. Ben 30 yıl oldum. Migrant oldum. Kazaktın yerinden gelip gidiyorsam. Öte ortam usul yerden. Bordo sendetçi. Yetten de öte usul oldum. Deputatlardım başı olmayın. Bunlar kakıştırıp koyup. Bunlar dikkatçinin koyun. Yiyecekler ötmeye kalkanları. Yerini kakıştıramadın. 30 yıllar senin balanın ne olur? Senin atan eşek bolgon. Buna bizge ok atkan dep aytат. Казакстандын правительствосу, өкмөтү казак эл эмес. Тажиктерге октары менен жардам берген билесиңерби? Эми ага карабастан көрсөңөр, биз кыргыздар айкөл элбиз да, эми биз жардам көрсөтүп атабыз. Ошону биле жүрүлөр. Эл чындыкты билсин. 18 жана 19 жаштагы жоокерлер дагы бар. Казакстанда каза болгон полиция кызматкерлеринин аты жөнү жарыяланды. Эл чындыкты билсин. Жамааттык коопсуздук келишими кетпес кландарды коргоо уюму эле экен. Болбосо 2010-жылы ошко кирбей коюшкан. Тажиктер Баткенге кол салганда кирбей коюшкан. Армяндарга деле эч ким жардам берген эмес. Демек түшпөс хандар өз режимдерин биргелешип коргоо максатында гана түзүлгөн уюм деп түшүнсөк болот. Токаевдин, Назарбаевдин кадрларын кызматтан алып Россияга жатып бергени кландардын согушунан гана кабар берип жаткандай. Себеби аксакал тиги жакка узап кетиши же ошол абалда болушу мүмкүн. Токаев мураскерлерге бийликти алдырып ийбеш үчүн Вовага жатып берүү менен бийликти өзүнө сактап калуу аракетин көрүп жаткандай. Мындай учурда элдин өлүмү бир тыйынга татып калат окшойт. Ал эми биздин аскерлердин жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун курамында болушу бул илгери эле мамлекеттер аралык макулдашуулар менен милдеттенген нерсе. Андан баш тартуу жамааттык коопсуздук келишими чыгуу жана экономикалык бут тосууларга Вованын карына калууга алып келиши мүмкүн делген божомол менен арга жоктун айынан кошулган чечим катары түшүнөбүз. Оңго барсаң атың өлөт, солго барсаң өзүң өлөсүң абалы. Мисалы ОДПКга биздин аскерлер кошулуп барбайт деген чечим кабыл алынса, эртең Токаев бийлигин сактап калып турган болушунча экономикалык жактан Вова экөө бuyт. Бул элдин наразычылыгын алып келет. Экинчиден буларга кошулбаса, Вованын 3 тамгасы 2010-жылдагыдай сценарий менен кайра Бишкекти ызычуу чыгарат. Ошондо таландыда каласың. Үчүнчүдөн эртең эле сырткы күчтөрдүн каржылоосу менен бизде раскачка башталса, ошондой эле формулировка менен ОДПКнын армиясы бийликти сактап бериши мүмкүн. Ошол себептерден улам айла жок беспроигрышный вариантка макул болуп жаткандай. Бул кадамдардын баары эртең Кыргызстанда кымбатчылык, дефицит, жумушсуздук, ызычуу болбош үчүн көрүлгөн айла жоктун аракети катары гана кабыл алалы. Мындан башка кадам биздин өлкөгө чоң тоскоолдуктарды алып келет. Андыктан ГДВД дебей туура түшүнөлү. Ошончо эле кошунанын сөзүнөн коркуп атса, Казакстанда жүргөн уулдарыбызды бир жериңде кысып үйдө отур деш керек. Ато мародёрчулукту кыргыздар кылып жатыр деген айыптоолор жүрөт интернетте, деп Кудурет Айчабаров өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Казакстанга аскер жибергенге дээрлик бүт Кыргызстан каршы болду окшойт. Баарыбыз патриот, көрөгөчү, боорукер, анан революционер менен тилектеш болуп макул дейли. Мен эч кимди укпайм, өз алдынча саясат жүргүзө алам, биз суверендүү өлкөбүз деп аскердик жадамдан баш тартып колуңардан келгенин кылып алгыла десин президентибиз. Бул деген ОДПКнын келишимдерине баш ийбейбиз деген сөз. Демек эле аралык келишимдерди бир тараптуу буза алам деген ишарат болот. Андан ары кандай болот? Кыргызстан Россияга каш кайрый турган абалдабы азыр? Колу буту толук байлануу. ЕАСИСке кирген күнү биротоло байланган. Көп багыт эркин саясат жүргүзүү 2010-жылы токтогон. Атамбаев Россияга бүт рычагтарды өткөрүп берип атканда каякта элеңер көрөгөч билармандар. Ошондо ак үй көк үй алдына барып айлап жылдап жатып талашыш керек болчу. Жоо кеткен соң кылычыңды бокко чап дейт. Россиянын кош стандартуу саясатынан кутулуп, эркин саясат жүргүзө алган өнүккөн өлкөдө мен да жашагым келет. Ал күндө эле келер буюрса, бирок биз бүгүн жашап жатабыз да. Стратегиялык өнөктөштөрдү тандап алганыбыз өзүбүз, кол коюп бергенде билесиңер ким экенин. Биздин бүгүнкү экономикалык геосаясий абалыбыз чакталуу, чоң державалар менен тил табышып жашаганга аргасызбыз. Биз Украинада эмеспиз, Казакстанда эмеспиз, калп эле едириңдебейли, көчүңгө чене биш кыл дейт го. Мен да патриотмун, бир да кыргыз баласынан баштан чач түшкөнүн каалабайм. Казак-кыргыз бир тууган элбиз, ошончо да пиар кылгандан да жөнү болот. Алды артыбызды кара биш кылбайлы, жалаңач баатырлар. Кыргыз кыйын элбиз, баатыр элбиз, тарыхыбыз укмуш эми. Бирок бүгүнкү чындык ушундай, деп Азиз Дүйшөбаев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандын Казакстанга аскерлерди жиберүү боюнча кабыл алынган чечим тууралуу пикирин соц тармактагы баракчасына жазды. Урматтуу мекендештер, мен бүгүнкү курдал боюнча түшүндүрмө берейин деп чечтим. Биз дагы так ушундай башаламандыкты басып өттүк. Анан кантип жай тургундарды талап тооного өлтүрүүгө бармак элек. Четте унчукпай карап турган болбойт. Баары баштагы калыбына келгенден кийин гана өздөрү андан аркысын эптеп кетишет. Азыр көптөгөн аң сезимдүү жарандар тынчтыкты каалап турганда жардам беришибиз керек. Коңшу өлкө жардам сурап жатат, четте карап туруу туура келбейт. Биз ошол аймактагы тынчтык жана стабилдүү
абдилдүүлүк үчүн аракет кылабыз. Мен биздин өлкөбүздүн жарандарын түшүнүп турам, баарыбыз кабатыр болуп жатабыз. Мени баарыңыздар туура түшүнөсүздөр деп ишенем. Мен дагы адаммын, абдан санаркап жатам. Азыр тез жана ыкчам аракет кылуу керек. Өтө маанилүү маселени чечүү үчүн ооруканадан толук айыга элек жатып чыгууга туура келди. Ооруп калганым үчүн кечирим сурайм, рахмат деп жазган Камчыбек Ташиев. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. 18 жана 19 жаштагы жоокерлер да бар. Казакстанда каза болгон полиция кызматкерлеринин аты жөнү жарыяланды. Казакстан Ички иштер министрлиги тополоңдо каза болгон 7 полиция кызматкеринин аты жөнүн жарыялады. Алар 1988-жылы туулган милициянын капитаны Рахат Сламбеков, 1988-жылы туулган ИИМдин начальниги Ринат Камбетов, 1993-жылы туулган милициянын ага сержанты Асылханов Ален, 1994-жылы туулган милициянын кенже сержанты Нурболсун Алмасов, 1976-жылы туулган прапорщик Эрбол Эржанов, 2002-жылы туулган катардагы аскер кызматкери Кайсаров Мадияр, 2003-жылы туулган катардагы аскер кызматкери Аманов Айбат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Баш мыйзамда башка мамлекеттин ички саясий кырдаалына аскерлердин кийүүрүгү болбойт деп тактана жазылса, ошол эле мезгилде ОДБК келишимде агрессия элементтерди байкалса, келишимдин негизинде аскердик кызматташуу келишими болсо, анда тажиктер тарабынан апрелде агрессия болбоду же келишим биздин мамлекетке тиешеси жокпу? Же Россия Федерациясы менен Беларусь тажик аскерлерди өздөрүнүн карапайым калкына сабак болуу максатында эмеспи же закон ОДБК кээ бир мамлекеттерге гана тиешелүүбү? Кайсы уюмда да Зубов куралданган террористтер каяктан асмандан түштүбү? Жаңы жылда табет деп суроолор толтура. Неге постторду жапсак, анда ала казактар постторун жапса бизде ун бензин кымбаттайт деп аткаминерибиз айтып атат. Суроо анда алар эмне үчүн таможнялык союздагы келишимдерди так аткарбайт деп Facebook колдонуучусу Кантөрү Айтиев жазды. Эл чындыкты билсин. Рыскелди Момбеков Бордош казак элинин жаккан оту учкандары бизге да өтүп кетиши толук ыктымал. Чынында эле түнү менен уктабай телевизорду тешетиктеп отурдум. Бордош элиз эмне болуп кетти деп бала кезде биздин айылга чектеш казактардын жарында көп жүрдүм, иштеп да калдым. Анан канткен менен кабатыр болот экенсиң? Биздин кыргыз элинде түшкө жакын эл чогулуп баштайт. Күн кечте венгер кирер малда ажы отурган ак үйдү алып, элге жакпаган, элдин үнүн укпаган билекти алмаштырып жаңытына турабы? Анан ар кандай үйлөрү келет. Казактарчы деген, албетте коңшу элиң тынч болсо коногуң көп болот эмеспи? Чек ара жабыла турган болсо экономикалык жактан да чоң таасир этет. Анткени биздин Россияга кете турган транспорт жолдорубуз жабылып калса оорлошот. Чек аралар жабылгандан кийин бизде бир топ кыйынчылыктар жаралат. Экинчиден, бизге Россиядан келаткан товарлардын баары Казакстан аркылуу келгендиктен экономикалык коллапс пайда болуп калат. Ошол эле күйүүчү майлар, жаратылыш газы жана башка ошол коридор жолдор жабылып атса, эшиктен үйгө кирбей калган баладай болуп тумсоруп атсак, зыяны тиет да, туурабы? Ал жактагы кырдаалдын эрте эле жөнгө салынганы биз үчүн ыңгайлуу. Экинчиден, эки элдин социалдык абалдары бирдей эле да. Ошондуктан алардын жаккан оту учкандары бизге да өтүп кетиши толук ыктымал. Мындай нерсени четке кагуу болбогон кеп, андыктан мамлекет мындан коголаңды болтурбаш үчүн алдын алып иштеш керек, дейт Рыскелди Момбеков. Булак Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин. Митингчилерди атууга буйрук берген Токаевдин аталары Бишкекте эмне себептен жашап калган? Казак президенти Токаев эскертүүсүз ок атууга буйрук берди. Токаевдин мындай кайрылуусу социалдык тармактарда кескин сынга кабылып жатат. Митингчилер өздөрүн террорчу деп атоого каршы экендиктерин, социалдык начар абалга жана кымбатчылыкка нааразычылык иретинде акцияга чыгышканын айтууда. Алгач Токаевдин ата тегин сүрөө кетели, анын аталары Бишкекте эмне себептен жашап калышкан? Казакстанда болгон начарчылыктан качып өткөн кылымдын 30-жылдары президент Токаевдин чоң атасы Токо аялын жана 3 баласын Фрунзеге келет. Кыргыз эли аларды жылуу кабыл алганы менен алардын башынан кырсык кетпей коет. Токаевдин чоң энеси паралич болуп, буту колу кыймылдабай калган. Бир жолу Токанын балдары Касым менен Кемел ичип жеген тамак издеп кеткенде, алардын кичинекей карындашы от жагып турган очокко түшүп кетип, кыймылсыз жаткан энесинин көзүнчө күйүп кетет. Ошол эле кезде Касым менен Кемелди багуусуз балдар катары кармап, жетимдер үйүнө жөнөтүшөт. Энеси балдарынан тирүүлөй айрылганына чыдабай тиги дүйнөгө кеткен экен. Касым менен Кемел жакшы окушуп, институтка өтө издеп жүрүшчү. Бирок согуш башталып, Касым согушка кетип, Рожевдин алдында курман болот. Кемел да 18 жашында согушка аттанып, баатырдык менен салгылашат. Анын 2 Заатфагу деген медали бар. Майдандан катуу жарадар болуп келип, Казгунун филфагына балдак менен окууга тапшырат. Кемел Токаев казактын белгилүү жазуучусуна айланат. Анын жубайы Надежда Давыдовна Токаева. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 2022-жылы 7-январда телеканалдар жана интернет сайттар аркылуу кайрылуу жасап, өлкөдөгү соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Ал өлкөдө антитеррордук операциялар уланып жатканын, полициянын, улуттук гвардиянын жана армиянын күчтөрү
менен масштабтуу аракеттер жүрүп жатканын маалымдады. Жалпысынан кырдаал турукташып калганын, конституциялык мыйзамдуулук калыбына келип жатканын айтты. Бирок террорчулар мамлекеттик жана жеке менчик мүлккө дагы деле зыян келтирүүдө. Жарандарга карата кура колдоону сунулантууда, ошондуктан укук коргоо органдарын жана армияга эскертүүсүз ок атууга буйрук бердим. Чет жакта турганда тараптарды тынчтык жол менен сүйлөшүп чечүүгө чакырыктар айтылып жатат. Кандай акылсыздык, кылмышкерлер жана киши өлтүргүчтөр менен кандай сүйлөшүү болушу мүмкүн? Биз чет элдик жана жергиликтүү куралдуу жана атайын даярдыктан өткөн баш кесирлер менен кармашып жатабыз, бандиттер жана террорчулар. Ошондуктан аларды жок кылыш керек. Бул жакын арада толук аткарылат, деди ал. Булак Назар Ньюс, KG. Эл чындыкты билсин.